жашоого болгон нерсеси бөлөкчө болуп калат да. Свет жок деп билесиздер, кандай болот, свет бар да кандай нерсе. Коркосуң, эми тиленип келесиң, ошо аман эсен үйгө жетип кеткен. Свет жок отуруп калбаш үчүн бат-бат тестетишке аракет кылабыз. Биздин азыркы заманбап жашообузду жарыктандыруусуз уюлдук телефон, сыналгы, муздаткыч, деги эле электр энергиясыз элестетүү кыйын. Көбүбүз эле электр энергиясы 2-3 минутта өчүп калса тынчсызданабыз. Мындай учурда биз электрик күтүп, шамдын жарыгы, уюлдук телефон менен убакыт өткөрөбүз. Анткени дал ушул кесиптин ээси келип, биздин токтоп калган жумуштарыбыздын уланышына жардам берет десек болот. Биринчи жолу электр энергиясынын пайда болушу байыркы Кытайда байкалган. Индия, андан кийинчерээк Грецияда. Электр темасындагы бардык илимий ачылыштардын атасы дал ушул грек философу Фалес болгон. Анын айтымында янтар жүндөн кездеме менен сүрүлгөндөн кийин жер бетине кичинекей массадагы нерселерди тартала турганын байкаган. Замандын өнүгүшү менен бул аймакты өздөштүрүүгө адамдар керек болгон. Ошондуктан электриктер пайда болду. Бүгүн биз сиздерге жарык өчүп калганда жардамга келип, себебин билип, оңдоп бере турган адистин бир күндүк жумушун көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы Каныбек мырза? Азыркы заманда деги эле электр энергиясыз жашоону элестетүү кыйын. Ушул тармакта иштеген адистердин жумушу аябай кызыктуу өтсө керек. Саламатсызбы? Мен сизге бүгүн бир күндүк сменамды, жумушумду, билген нерселеримди көрсөтүп, айтып берем. Жүрүңүздөр. Биздин жумуш эми эртең мененки саат 6:30 ушул жерге келип калабыз. Келип ошо кийимдерди алмаштырып чыкканча убакыт өтөт. Анан кийин саат 7:15 мүнөт калганда уже смена алмашабыз. Түнкү смендегилер болот. Анан түнкү смендегилерге, дегилер күндүздөгүлөргө смендерин тапшырат, инструктаждарын өтөт ар кандай ситуацияларда. Каарманыбыз жумушуна келип эле өз мөөнөтүн кабыл алууга киришет. Ассаламу алейкум. Жакшы. Жакшы. Сменге келдик. Келдиңерби? Ооба, сменди кабыл алабыз. Спринтер машина 64-66. Биз бүгүн спринтерде болдук. Түн тынч өттү. Шаарда акыбал жакшы. Сеттерде өзгөрүү жок. Болду, түшүндүм. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, берекелүү. Өз мөөнөтүн текшерип алган соң каарманыбыз диспетчерге баары жайында өз орду менен деп тастыктама берет. Ассаламу алейкум. Так, сменди кабыл алдым. Mercedes 64-66 защитный средства боюнча баары толук, эч кандай просроченный эч нерсе жок. Баары жайында. Чыгууга даярбыз. Каныбек мырза, айтсаңыз деле бул жерде турган, алдыбызда турган чоң схема бул эмне деген схема? Бул эми схема Октябрьский Свердловский райондун бардык көмөк чордондордун, линиялардын, кабелдердин эмеси болот, жайгашуусу. Кайсыл трансформаторга каяктан запитан бардыгын ушул жерден көрсөк болот да. То есть наглядный схема болуп турат бул жерден. Бул жерде азыр мен көрүп турам да, ар бири ар кандай цвет менен чаптап, чийилген экен. Булар эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн бул жашыл менен чапталгандар, бул уже жердин алымынан кеткен кабельный линиялар болот. Сарылар болсо бул воздушный линия деп коет. Жердин үстү менен кеткен бардык линиялар болот. Булар трансформаторлар. Бир север-электрон трансформатор балансындагылар болсо частный аппарат. Ошентип ар бир нерсенин өзүнүн белгиленгени ар бир ордо болот. Бул нерсе баарысын бизге жана диспетчерге мындай түшүнүктүү болуш үчүн да. Бул схеманын жардамы менен сиздерге иштөө ыңгайлуу экен демек. Ушунусу менен иштөө ыңгайлуу болот. Болбосо көрүш кыйын болуп калат да ар бир нерсени. Сиздерге кайрылуу чалуу түшкөндөн кийин ушул схемадан карап алып, андан кийин жолго чыгат экенсиздер да. Бизге ушул схеманы көрүп, диспетчер команда берет. Бул жакка барсаңар болот, бул жакка барсаңар болот деп ошонун командасы менен жумуш кылабыз биз.
кайрылуу түшөөр менен ыкчам топ так маалыматты алып, өзлөрүнө керектүү шаймандарын даярдап, өзгөчө кырдаал болгон жерге тез арада чыгып кетишет. Башынан баштап айтсам болот, өзүм негизи Талас районунун Көпөр Базар районунун кулуну болом. Мектепти ошол жактан бүтүрүп, анан ошо кичинекей кезимден эле техникага, физика, химия, ошо математика сабактарын жакшы окуп, анан ошо политехникалык университетине тапшырдым. Анан өзүм кызыгуум болду деп ойлойм ушул нерсеге. Себеби азыр өзүңүздөр билесиздер, энергетикалык, электр энергиясыз жашоо өтө кыйын. Бардык нерсе ошол энергияга байланыштуу болуп атат. Ошол нерсе түрткү болду окшойт. Ошол атайын техникалык университетинде тапшырып, ошол жерде ийгиликтүү аяктап, анан ошол жерди аяктагандан кийин ушул кесипти аркалап иштеп келатам. Уже РЭСте иштегениме 10 жылдан ашты. Кудайга шүгүр, ошол баары жакшы иштеп атабыз. Өзүм жумушум мисалы үчүн аябай жагат, себеби авариялык служба өчүрүүлөр болот. Атайын өчүрүүлөр болот, ошолорду өчүрүп, авариялык служба өчүрүүлөр бүткөндөн кийин, күйгүс бергенден кийин, элдердин сүйүнүчү, свет күйдү деген сүйүнүч аябай, биз ошону эстеп алып өзүң сүйүнүп бересиң, элдерге свет тартууладым, жарык тартууладым деп. Ошо биздин негизги девиз ошол элге жарык жана жылуулук болуп атпайбы? Ошолорду тартуулаганга эле сүйүнүп жүрөбүз азыр. Бул жумушта сизди бул жумушта иштеп калуу, андан ары иштеп кетүүгө сизге эмне түрткү берет? Эми ал түрткү деген ушул кесипти башынан тандагандан кийин аягына чейин ушул кесип менен болушубуз керек. Ар кайсы кесипке секирбей. 10 жылдын ичинде опыт алдык. Ошол алган 10 жылдык опытыбызды, ошол тандаган кесибибизди четке какпай, ушул кесип менен аягына чейин иштегенге ошол түрткү болот да ошол нерсе. Электр энергиясында иштеп жүргөндөрдүн баары билсе керек, бул коопсуздук эрежеси деп коет. Биз бир жылда бир жолу экзамен тапшырып турабыз. Эң маанилүү элементи ошол коопсуздук эрежесин так аткаруу. Жана айтылган бардык инструкциялар бар, ошолор менен иштесең, ошол нерсең кооптуу болот да, ошол жумуш бардык жумушубуз кооптуу жана жеңил болот. Чалуулар чындап айтканда мен жумушка жаңы келген убакта аябай көп болчу. Адам бери заман өзгөрдү, буюрса бардык техникалар, көмөк чордондор, кабелдик линиялар, аба чубалгылар баары алмашылды. Адам бери мындай салыштырып айтканда аябай эле аз, Кудайга шүгүр. Себеби бул нерсеге түрткү ошол бардык нерсени жаңыланышып кетишинде да. Ыкчам топ чалуу түшкөн жерге келип, диспетчерге маалымдап, тез арада оңдоо иштерине киришет. Аз убакыттын ичинде эмне себептен бузулганын аныктап, элге жарык берүү керек. Так, мынакей РПУ Көкжар бизге ошо эртең менен саат 7-де заявка түшкөн. Сторону трансформатор 11-де аварийный отключение болду деп. Так. Биринчи секцияны текшеребиз. Напряжение бар. Экинчи фазада бар. Үчүнчү фазада бар. Биринчи секциясында контроль таза. Так, экинчи жагын текшеребиз. Так, мынакей. Бул жакта чыңалуу жок. Бул жакта да жок. Бул жакта да жок. То есть экинчи секция үчүн Атабаева 23-төн аварийный өчтү. Бул аварийный өчүү дагы ар кандай случайлар болот. Себеби бул жерге бардыгы жердин алды менен келет. Жердин алды менен дагы кетет. Распределительный пункт окот. Ушул жерден кабельный линиялар күйүп кетиши мүмкүн. Аба чыбалгылар да күйүп кетиши мүмкүн бардыгы. Ошону азыр издеп тапканга аракет кылабыз. Мына ушундай өз ишин так билген электрик кесибин аркалап жүргөн адамдардын аркасы менен ар бирибиздин үйүбүздө, мекемелерде, коомдук жайларда электр энергиясы менен камсыз болуп келет. Бул экинчи секцияда напряжение жок, чыңалуу жок. Өчүп калган экен авария. Ошону биз издеп таап, кайсыл жакка кеткенин билип, ал жакта өчүп калтырып, анан кайра бөлөк жагынан запитка кылып, ошол могул микрорайон Көкжарды, бул районду полный свет менен камсыздадык. Бул жакта эки өзүнүн запасы менен болот экен, сиздер бул жакта мен көп туугандай бул запасын убактысы менен алмаштырып турасыздарбы же ушундай аварийный ситуация болгондо эле алмаштырасыздарбы?
кандай шарттар менен иштейт бул жакта? Негизи ошо биздеги трансформаторный подстанциялардын баары запас менен да айтылат, двухсторонний, трехсторонний питание болот. Ошол менен камсыздалган да. Кээ бир жерлерде атайын ушинтип режимдери менен өчүрүп күйгүзүп турабыз. Кээ бир жерлерде аварийный отключение болгондо ошо экинчи жактан запитка кылып, ошо элди свет менен камсыздалганга мүмкүнчүлүк түзөт да, ошол экинчи жагы. Аварийный отключение болгондо ал баары бир өчөт ал жакчы. Бул жерде азыр канчалык кубаттуулук бул жерде азыр канча? Бул 6000 вольттук чыңалуу бар, напряжение бул жерде. Бул жерде деле иштөө сиздердин ден-соолугуңуздарга кооптуу экен да. Сиздердин ар бир жерде иштеген жериңиздерде ден-соолугуңуздарга кооптуу экен да, Ар бир жер бардык, айткандай эле электр энергиясы бардык жерден эле, даже үйдөн деле кооптуу нерсе. Бул жер болсо 6000 вольт болгондон кийин адан дагы кооптуу, аябай эле кооптуу нерсе. Ошон үчүн биз ошо коопсуздук эрежелерин тактап, ошолор менен иштейбиз. Бул жер ошо распределительный пункт болгондон кийин бул жерге эң негизги 6000 вольттук чыңалуу келет. Анан ушул жерден ушул районду полный камсыз кылат. Эгер ушул жерден аварийный, мисалы үчүн отключение болсо, ушул бир эле трансформатор жер эмес, полный район өчөт. Район өчкөндөн кийин биз убагында келбесек, элдер көп убакытка чейин светсиз, жарыксыз калышат. Ошон үчүн биз аракет кылабыз, ошо убагында келип, убагында таап, убагында кайра элге свет жарык бергенге. Элдер ойлошот, форма кийсе эле бир жерде жер казып, же болбосо бир жерде акча чогултуп контролер болуп деп жүрөт. Бизде деле чисто аябай көп структураларга бөлүнөт. Мындай распределительный пункттар шаарда аябай көп. Азыркы уже саны 4000ден ашып калды. Ошолорду ушул кесипте иштегенден кийин кайсынысы кайсыл жерде жайгашкан, кайсыл трансформаторный пункт кайсыл жактан чыңалып алат, ошонун баарын билишибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ушул милдетти мойнубузга алып, бүгүнкү күндө ушул элибиз жарыксыз калбасын деп, жылуулуксыз калбасын деп иштеп жүрөбүз. 6000 вольтту кантип текшересиздер? Бул жакта ток негизи эле элдерге кандай жетет? Элдердин баары билбейт да бул жакта турганча, анан бул жакта ток кантип элдерге кетет? Кандай камсыздап турасыздар? Ошону көрсөтүп бербейсизби анда? Көрсөтүп берейин. Бул жерден 6000 вольт, бул жактан подстанциядан негизи 6000 вольтко чейин эле келет, анан кийин 6000 вольтко түшүрүп, ушундай распределительный пункттарга келет. Бул жерден уже ар бир трансформаторный пункттарга, ушундай распределительный пункттарга барып, ал жактан трансформатор аркылуу 380 вольтко түшүрүлүп, анан элдерге жеткирилип берилет. Эми көрсөтүп берейин, жүрүңүздөр. Жана айтып өткөндөй 6000 вольт мынакей аркы кабель менен келип, ушул трансформаторго кирет. Бул трансформатордон ошо чыңалуусу 6000 вольттон 380 вольт, 220 вольтко түшүрүлүп, анан ушул 380 шыны аркылуу наркы распределительный шитке барып, анан кийин биздин ар бир жанарыбызга үйүндө жарыктык болуп кетет. Азыр ушул трансформатордон чыгып, нар жакка барып тараган жерин көрсөтүп берейин силерге. Мынакей бул жака распределительный пункт 380 вольттук болот. Жана айтып өткөндөй 6000 вольт ошол трансформаторго кирип, анын ошо напряжениясы чыңалуусу 380-220га түшүрүлүп, анан кийин кайра чыгып ушул могул жерлерге келет. Бул жерден ушул ар бир потребительдерге ушул жерден тарайт негизи. Ушул биз көрүп турган токтордун жардамы менен аркылуу үйлөргө ток жетет экен демек, жарык жетет. Ушул эмелер, аба чубалгылары жана кабель чубалгылары аркылуу ар бир үйгө жеткизип бергенге. Бул жактан сиздер буну ар бир үйгө жетип туруу үчүн сиздер кантип көзөмөлдөйсүздөр? Кантип билсе болот бул жактан азыр ар бир үйдө жарык бар экенин? Ар бир үйдө жарык бар экенин биз атайын текшере турган аппараттар бар. Ошолор менен бул жерден чыгып аткан линияны текшеребиз. Анан кийин бизде ошондой дагы жана айтып өткөндөй атайын службалар бар. ВДС деп коет, ошолор домдун, мисалы үчүн бул жерде микрорайон дом болуп аткандан кийин ошо домдун ичинде дагы кичинекей ушундай распределительный щиттер болот. Ошол жерге барат, ал жерден анан ар бир квартирага тарап кетет ушундай. Ошол жерден ошол ВДСтин службаларыбыз ошолор текшерип, ошолор баары көзөмөлдөп турушат.
Каарманыбыз бир күн ичинде өзүнө бөлүнгөн станцияларын өз убагында текшерип турууга аракет жасайт. Себеби кайсы убакта электр сымдары үзүлүп, жараксыз болуп калаарын алдын ала билип туруу керек. Бул ошо распределительный пункт 1000 вольттуку. Ушул көрүп атканыңыздай, ар бир ошо азыркы жаңы коюлган вакуумный выключательдер деп коет. Ушул бул жерден баардыгы автоматический заводка болот. Кнопочное отключение, включение. Ар бир нерсенин өзүнүн счетчиктери бар, жана контроль изоляцияны мындай кылып текшерип көрүп турсак болот. Бул жактан эмнени текшерип атасыз азыр? Бул жерден канча ток кетип атат, ар бир фазада канча вольт болуп атат, ошонун баарын текшерсек болот. Мынакей счетчиктер коюлган. Ушул аркылуу электр энергиянын счетун чыгарып көрүп билип турсак болот да, ушун аркылуу. Коркуу себеби чындап айтканда күнүгө эле болот. Сменге келатканда эле коркосуң, эми тиленип келесиң, ошо аман эсен үйгө жетсек экен, бала чакабызга аман эсен жетсек экен деп. Ошон үчүн жана айтып өткөндөй эле баардык нерсени коркуп, коопсуздукту бекем сактап иш кылганга аракет кылабыз жана ошентип кылып келатабыз. Бул вакуумный выключательдер курулганда биз үчүн деле эмес, баардык эле нерсе үчүн жакшы болду. Себеби бул жерде защиталар аябай чувствительный, жакшы иштейт, шыр өчөт. Мурдагылар мисалы үчүн бир аз короткое замыкание болгондо, көпкө чейин өчпөй калганда, ошол жер күйүп калып аткан болгондо, булар өчүрүп күйгүзгөн убакка бизге аябай ыңгайлуу, аябай көп нерсе эмени күчтү талап кылбайт, өчүп күйгүзгөн. Ошол электр энергиянын биздин жарандарга баягы мурдагыдай болбой, напряжениясы мисалы үчүн 220 ошондой баруусунун бирден бир себеби жана үзгүлтүксүз баруунун себеби бул ошол кабельный линияларды, ошо воздушный линия деп коет, ошолордун баарын алмашылганы жана жаңы дополнительный трансформаторлор, подстанциялар курулгандыгы бирден бир себеп болот да. Себеби мурда мисалы үчүн баягы мурдагы расчет менен трансформаторлор аз курулган, азыркыдай расчет болгон эмес. Мисалы үчүн бир үйдө бир плита или бир кичинекей нерсеге расчет болгон. Азыр болсо үйүбүздөгү баардык нерсе электр энергияга байланышканда. Билесиздер өзүңүздөр, мисалы үчүн жада калса ошол телефонубуз дагы электр энергияга байланышкан. Мурда ошол расчет менен эле курулган нерселер кала берген. Анан кийин нагрузка жылдан жылга өскөн, көбөйгөн. Анан кийин ошол акыркы жылдары ошол баардык дополнительный трансформаторлор курулганда ошол нагрузканы көтөрүп, жаңы нерсе жаңылыгын кылат. Бодагыдай отключениялар азыр көп болбойт, аварийналар. Болсо да аябай эски калып калган кабельный линияларда воздушкалар болушу мүмкүн. Мен иштеп аткан азыркы ОБга опыт деп айтып койсо болот, опыт алыш керек. Бул жумуш оперативная выездная тез аранын ичинде элди свет менен камсыз кылбасак, билесиздер, бир аз свет өчүп калса эле элди баягы ызы чуу болуп кетет азыр. Ошондуктан биз эч кандай үн сөз жок. Бат-баттан тез-тезден барып, барчу жерге тез-тезден күйгүзүп, ошол элдин көп свет жок отуруп калгандагы аябай бизден зависит этет негизи. Ошону көп свет жок отуруп калбаш үчүн бат-бат тез иштегенге аракет кылабыз. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, бул кесипти аркалап жүргөн адамдардын аркасы менен ар бир жарандын үйүндө жарык болуп, электр энергиясы өчпөй, жумушу жүрүп жатат десек жаңылышпайбыз.